Assalamu alaikum ekendештер, амансыздарбы? Сіздер мен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында жаңылыктар, окуялар, кабарлар, саламатсыздар. Бүгүн 9 апрель, шейшемби, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Ал эми 30 күндүк орозонун акыркы 30 күнү Москвада бүгүн 19-дан 30 өткөндө оз ачылат. Жалпы момун мусулмандарды, туугандарды буйруса эртең айт майрам, ороз айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кармаган орозобузду, окуган намазыбызды, берген эхсандарыбызды, жасаган жакшылыгыбызды Аллахым кабыл кылсын. Кийинки ушул күндөргө да насип этип, ден соолукта айдан аман, жылдан эсен жетели. Жакшы каалоо тилектерди комментарийге жазып кетсеңиздер болот, тууган уруктарды куттуктап кетиңиздер. Эртең 10 апрель айт намазы саат 7-де башталат. Айт намазы Москванын бардык мечиттеринде окулат. Андан сырткары Москва областы боюнча да көптөгөн жерлерде окулат. Москва боюнча Борбордук мечитте, метро Проспект Мирада окулат. Андан сырткары айт намазы тарыхый мечитте окулат. Ал улица Большая Татарская 28 строение 1, метро Новокузнецкаяда. Мемориальная мечитте окулат. Поклонная горада, ал Минская улица 2Б, метро Минскаядан чыккан деле. Ал эми Москва областы боюнча көптөгөн жайларда окулат. Окулуучу жайлардын толук дарегини тизме кылып, Москва деген телеграм группага салып коебуз. Ошол жерде медиа деген жеринен издеп таап алсаңыздар болот. Ал эми айт намазынын кандай окулуш эрежелери боюнча Китеп медиа телеграм каналына видеосуну ссылка кылып жүктөп коебуз. Ошол жерден көрүп үйрөнсөңүздөр болот. 10 апрель дем алыш күнү катарында Чечняда, Татарстанда, Ингушетияда, Башкортостан, Дагестан, Карачаево-Черкесияда, Кабардино-Балкарияда жана ошондой эле Адыгея менен Крымда орозо айт урматына ушул республикаларда Россия ичинде дем алыш күнү жарыяланды. Айт майрамды кандай майрамдоо боюнча кичине сиздерге эрежелерин дагы айта кетели. Айт майрамында эртең менен гусул алып, толук жуунуп, таза кийимдерди кийип, атыр жыттарды себинип, өзүнү жакшы карап, майрамдык маанайда барыш керек. Сөзсүз түрдө майрамдык маанай менен бири-бирибизди, тууган уруктарды куттуктаган өтө сооптуу. Айрыкча Москванын чоң мечитинде адамдар өтө көп болот. Ошондуктан туугандар сөзсүз түрдө эң биринчи метродо жүрө тургандар метронун жол акысыны, проезди алдын ала туда-обратно эки жака алып алыңыздар. Себеби өтө адам көп болот, метролор тыгын болот, кассалар кезек өтө узун болот, ошондуктан ошону эске алыңыздар. Борбордук мечитке Проспект Мирага барчулар үчүн жакынкы метролор менен жүргөнү аракет кылыңыздар. Жакынкы метролор бул Сухаревская, Достоевская, Комсомольская, Цветной бульвар, Трубная, Рильская. Ошол метролор аркылуу метрого түшкөнү аракет кылыңыздар. Сөзсүз түрдө колдон келишинче тартипти сактап, кыйкырбай, бакырбай, өзгөчө провокация кылган баягы кыйкырыктарга алданбай, тартипти сактаган аракет кылыңыздар. Бул майрам күнү өзгөчө бири-бирине жакшы мамиледе, сылык сыпайы, жакшы сүйлөп, урушпай, талашпай, колдон келишинче жакшы мамиледе болгон өтө сооптуу туугандар. Дагы бир жолу эртеңки орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз туугандар. Ушул маалымат менен сөзсүз мекендештер группалары менен бөлүшүп коюңуздар, себеби айт намазы болобу, кандай окулат деген суроолор өтө көп. Таркатып, соопка ээ болуңуздар. Биздин каналга дагы жазылыңыздар. Лайктан басып бизди колдоп кетиңиздер. Жакшы сөзүңүздөрдү, куттуктоолорду комментарийге калтырсаңыздар болот. Айрыкча эртең күндөрү документтериңиздерди тактап, срокторуну карап, толуктап, жаныңыздарга алып алыңыздар. Себеби эртең текшерүүлөр көп болушу мүмкүн. Дегеле бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Бүгүнкү орозонун акыркы күнүнү жакшы, ден соолукта, жакшы маанай менен өткөрүп, кармаган орозобузду Аллахым кабыл кылсын. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тынчылык, бала чакаңыздарга ден соолук, тапканыңыздарга береке болсун. Эртеңки майрамды да жакшы өткөрүп алалы. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Аман болуңуздар туугандар.